жамгыр жаайт, суу мезгил болуп калат. Айлы алып кетебиз. Баягы өзүбүздө ар кимибизде бала бар да. Адилбек Тусубалиев Ош шаарынын тургуну. Ал шаар ичинде 157 маршруттук каттамда жүргүнчүлөрдү тейлейт. Жапалак аймагынан шаар аралап Курманжандатка аймактык кеңешине чейин барат. Анын айтымында бул аймактан шаарга каттаган окуучулар көп. Жүргүнчүлөрдүн көпчүлүк бөлүгүн окуучулар түзөт. Ал эми алар берген 1 сом үй бүлөсүн багууга эмес, унаасынын күйүүчү майында актабай жаткандыгын айтууда. Запнига барсаңыз толук окуучу алып кетебиз бизчи. Бердиңизде алар таштап кете албайбыз, окуудан чыккандан кийин алар сабакка барыш керек, үйүнө кетиш керек. Жамгыр жаайт, суу мезгил болуп калат. Айлы алып кетебиз. Баягы өзүбүздө ар кимибизде бала бар да. 1 сомго эмне келип атат? 1 сомго азыр базарга түссөң күкүрт да келбейт. Эч нерсе келбейт 1 сомго. А биз нарконечныйден, жапалактан алып 1 сомго Юго-Востокко алып келип атабыз. Ойлобойсуздарбы, ошондо эч кандай бизге пайда жок болуп калып атат. 5 сомдон болсо да бизге да бир канча солярка, анча-мынча чыгымын көтөрүп калат эле. Айдоочулар бул көрүнүшкө нааразы. Буга карабастан алар эртең менен окууга, кечкисин үйгө шашкан окуучуларды таштабай, тиешелүү тарапка жеткиришет. Эгер жол акы 5 сомго көтөрүлсө, унаага кеткен чыгым акталып, үй бүлө багууга каражат жетмек дейт айдоочулар. 1 сом деген азыр тоготпой деле калышты азыр. Шоферлордун акыбалын эч ким деле түшүнбөй калды. 5 сом болуп койсо жакшы болмок, кичине болсо да элдер жөлгүрө беришин деле билбейт азыр окуучулар. Бардыгы бала чака багайын деп жүрөт да, кредити бар, аренда менгени бар, актабай калат. Ошону ойлоп, эми көтөрсө жакшы болот. Эми 1 сом деген эмне деген? 1 сом деген жанагы мускулдагандай болуп калат. 1 сомго эч нерсе келбейт. Же болбосо вообще эметип салыш керек. Бекер жүрөткөн кылып коюш керек. 1 сом деген болбойт деген. Жок эми 3 сом, 5 сом болсо. Актабайт эле, токтоп, кайра алып салганына деле актабайт негизи. Эгер чындап келе турган болсо, 1 сомго жолдо жатса эч ким деле албайт. 5-10 чыкса мейли дейсиз, кезинде бир 15-20 чыкканда анан сизге дагы энди билесиз, солярка башканы көтөрүлгөнүн, ремонтуңуз бар, башка бар. Кээ бир жерлерде аябай көбөйүп кетет. Окуучулар батпай калат маршруттарга. Анан маршруттарга батпай калганда биз 10дон, 15ден, 20дан салабыз. Ошондо окуучуларга, айдоочуларга актабай калат да 1 сомдон. Мисалы өзүңүз ойлонуп көрүң, 20 окуучу 20 сомго гана барат. Бир конечный, экинчи конечныйга чейин. Бул 1 литр дизелдик отундун баасы дагы эмес да. Окуучулардын жол акысы башка облустарда 5 сом, Ош шаарында 1 сом. Адистердин айтымында бул баа айдоочулар, окуучулар жана ата-энелер ортосунда келишпестик жаратууда. Жаралган көйгөйдү чечүү максатында айдоочулардын кайрылуусун мэриянын транспорт бөлүмү шаардык кеңешке сунуштаган. Акырында ошол айдоочулар өздөрү да кайрылуу кылышты. Шуну көтөрүп берип койсоңор, мындай тополоңдор болбойт эле деп. Себеби 1 сом менен ташыбай койгон айдоочуларга биз катуу чараларды коюп, маршруттардан чыгарганга чейин барып атабыз да. Жалал Абадта 5 сомдон жүрүшөт экен. Андан биздин шаарда эмес эле Ноокат ошо окшогон жерлерде деле 5 сомдон жүрүшөт да. Анан ошону уккан айдоочулар бизге сураныш кылып келди. Талап койгон жок. Болуптур, биз 5 сомдон ташып берелик. Эч кандай неме болбосун деп анан 1 жылдан бери биз ошол элден дагы айдоочулар тараптан дагы алардын ойлорун иликтеп жүрүп, анан кийин ушуну сунуштап атабыз да. Бирок буга Ош шаардык билим берүү башкармалыгы макул эмес. Шаарда социалдык аз камсыз болгон жана көп балалуу үй бүлөлөр бар. Эгерде чечим кабыл алуу зарыл болуп жатса, көйгөйдү чечүүнүн башка жолун издеп көрүү керек деген пикирди билим берүү башкармалыгы билдирет. Эгерде күйүүчү май кымбат болсо, муну башкача бир өңүттөн чечсе болобу деген ойдомун да. Мисалы үчүн атайын ошол кайсы маршруттарда, кайсы линияда мисалы үчүн окуучулар көп каттайт. Айрым бир линияларда такыр окуучу түшпөгөн линиялар бар. Аларга тийбей, мына ошол окуучу көп каттаган линияга өзүнчө бир автобусбу, же болбосо бир каттоо системасын уюштурса болот да шаар бийлигичи. Бул боюнча жүргүнчүлөрдү ташуу агенттиги дагы тийиштүү иш-аракеттерди алып барыш керек деп ойлойм. Окуучулардын жол акысын 5 сомго көтөрүү Ош шаардык кеңешинде каралып, бирок чечим кабыл алына элек. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Седамат уулу, жаңылыктар.